Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly jamaat, har bir sözümüzді артайым Құдай ұлы Аллах Тағаланың ұлы атымен баштайбыз. Алхамдулилlah, ошол айсире жözгө баштаган үйүбүздөгү бүгүнкү күндө ушундай бир сонун болуп өтүп отурат. Ошого себепчи болгон биздин мусулман бир туугандарыбыз бар. Бардыгына ушул убакыттан пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте Аллах Таалам ошол үй бүлөлөргө дагы бейиш сыйлыктарын берсин. Ошолордун катарында мынау усталарыбыз бар. Аллах Таалам ыраазы болсун, Аллах Таалам кабыл кылсын. Вахабажыбыз ушул башталышта себепчи болгон эле, Мээринсе эжекебиз себепчи болгон эле. Вахабажыбыз Москвага кетиш керек негизи. Ошол вахабажыбыз кеткенге чейин ушул иштерди бүтүрүп коелу деп ушул усталарыбыздан канча заказдарды алдын алып алган. Бирок ошолорго туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, вахабажы кеткенге чейин ушул ишибизди дагы бүтүрүп коелу деп мына дуалыны дагы кыска күндө бүтүрдү. Аллах Таалам ыраазы болсун. Assalamu alaikum. Урматтуу жамаат деп коелу. Мына биз эми ошол жерде иштеп уста болобуз. Мына бахабабызам жакында неме кеткен Россияга. Иштерибизди ташап, мына ушул иштерин кылып атабыз азыр. Аракта иштерди коюп, бияктын иши зарыл үчүн бунун ишин бүтүрүп атабыз. Мына кечеден алдыңкы күнү мына чордун башыбагын жөн неме жардам катарында шоба бердик. Чордун потологуна. Азыр мына эми Құдағыз ишин баштадык. Мушуагын ишин бүтүрүп, шоап, стачкасы бүттү. Азыр мына мушуага кетип атат. Бахабабыз кетиш үчүн тездетип, бүтүрүп атабыз. Құдағыз кетке чейин канча күчүбүз жетке чейин аракет кылып бүтүрөбүз Құдағыз иншалла. Аллах Таалам ыраазы болсун. Ушул үйүбүз Булат Файл өкмөтүнүн ар бир ушундай бир тургандарына ыраазычылык билдиребиз. Өтө уюшумдуу элекен. Бири-бирин сыйлаган, бири-бирин кадырлаган, бири-бирине колдоо көрсөткөн, мынчалык тез бүтүп кетет деп ойлободук эле. Биринчиден Аллах Тааламдын мээрими, ырайымы себепчи болуп отурат. Эки адамдын ниети тууру боло турган болсо, ошол иште Аллах Таалам өзү шерик болот да. Ушул иште вахабажыбыз башында ниети калыс экен эле, Мээринсе эжекебиздин дагы ниети калыс экен эле. Мына эки адамдын башы биригип, эки адам себепчи болуп башталган үйүбүз Аллах Таала ушул үйүбүзгө шерик болду. Аллах Тааламдын жардамы менен ушундай бир мээримдүү, ырайымдуу, боорукер мусулман бир туугандарыбыздын марттыгы, жоомарттыгы, берешендиги, ошолордун ушундай бир боорукерлиги себеп болуп, мына Айсир эжекебиздин дагы үйү ушундай бир кыска убакыттын аралыгында сонун болуп бүтүп жатат. Негизи мындай үйдү салыш үчүн бир адам Москвага барып 5 жыл, 6 жыл иштеш керек. Ушул убакыттан пайдаланып, бардыгыбыз эле ушул элден ыраазы болуп отурабыз. Аллах Таалам ушул Кулатов элине дагы тынчтык берсин, амандык берсин, өнүгүү берсин, өсүү берсин. Ушул жакшылыкта дагы көптөгөн мусулман бир туугандарыбыздын ушундай бир салымы бар. Ким канчалык жардам берип аткан болсо, Аллах Таалам ошолордон дагы ыраазы болсун. Ошол кылып аткан жакшылыктарынын берекетинен Аллах Таалам аларга дагы чексиз жакшылыктын, ийгиликтин, бакыт, бактылыктын эшиктерин ачкан болсун. Кудай буйруса, ушул усталарыбыз дагы Аллах Тааламдын ыраазылыгы үчүн колунан келишинче эрте менен келип, кечке иштеп, башка иштерин дагы таштап, вахабажы кеткенге чейин кыжалат болуп кетпесин деп, бул жерде Мээринсе эжекебиз бар, тезирээк бүтүрүп коелу деп шашылып, өзү күнүгө каттап дагы прораб болуп калды десек дагы болот, уста болуп калды десек дагы болот. Өзү дагы дубал ура турган болуп калды. Аллах Таалам ыраазы болсун. Урматтуу жамаат, Кудай буйруса тезирээк кыска убакыттын аралыгында бүтүрүш керек болуп атат. Ушул Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун жалпы жамаатына дагы өзгөчө бир кайрылуу, иншалла, натыйжалоору бар, абойлору бар, башкалар бар. Колунан келишинче кирип кыла берсек болот экен, машалла. Мына усталарыбыз дагы уруксат берип атат, иншалла келип иштей берсе болот деп атат. Кудай буйруса, Аллах Тааламдын мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу менен ушундай бир жакшы инсандары себеп болуп, жакын күндө дагы бир үй бүлө ушундай бир кубанычка, сүйүнүчкө бөлүнөт. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, машалла.